Кутман таң Марал радиосунун ардактуу угармандары, сааттын жебеси 8 саатты көрсөтүп жаткан чагы, жаңы күндүн 8-саатындабыз. Жаратканга чексиз шүгүрлөр болсун. Кызматыңыздарда Назгүл Акунова, ал эми азыр болсо жалпы угармандарыбыз күткөн радио тренингти баштайлы деп турабыз. Марал радиосунун жетекчилигинин суроосу боюнча эл аралык деңгээлдеги лайф коуч, жашоого шыктандыруучу, машыктыруучу десек да туура болот го, социалдык багыттагы ишкер, алыстан атартып, жол карытып Максат Муктаров келип калган экен, кыргыз элинин сыймыктуу уулу. Саламатсызбы, Максат мырза? Саламатсызбы, кандайсыз? Бардыгы сонун мына 3 күндөн бери Марал радиосунун угармандарын кубантып жатабыз. Бизге атайын билдирүүлөрдү да жазып жатышат. Ушул Кытайдан келген тренер мыкты экен, телефон номерларын берип койгачы, айтып аткан сөздөрүнө муюдук деп жатышат. Бүгүн дагы сиздерди Куттуу студиябызга көрүп жатканыбызга кубанычтабыз. Максат мырзаны коштоп келген, жанында ар дайым чогуу жүргөн Кыргызстандагы менеджери, лайф коуч, өзү дагы мына жашоого машыктандыруучу бизде конокто Чыңгыз Жапаров. Саламатсызбы, Чыңгыз? Саламатсызбы, куттуу таңыңыз. Күнүңүздөр кандай өтүп жатат? Аябай сонун. Жакшы өтүп жатабы? Мына радиого келип, биздин радио угармандарды шыктандырып, аларга да бир багыт көрсөтүп берип коюп, анан дагы башка жактарда дагы тренингтерди өткөрүп жатсаңыздар керек, Туура айтасыз. Дейли буга чейин дагы Бишкекте абдан чоң масштабдагы дейли чоң көп адамдарды топтоп тренингтерди өткөрүп жаттыңыздар эле. Бул ирет кандай болуп атат? Бул иретте өткөрүп жатасыздарбы? Же пландар барбы? Бул ирет уже пландалган. Ош, Жалал абад, Кызыл Кыя шаарларына чейин барып келебиз буюрса. Эң жакынкысы биринчиси мына 18 январда ишемби күнү болот буюрса ишемби күнү башталат экен. Жакшы. Ал жөнүндө дагы эфирдин жүрүшүндө кененирээк айтып берелик. Жол жоболорун кантип байланышыш керек, кайсыл жакка барыш керек, аны дагы айтабыз. Ал эми азыр болсо бүгүнкү темабыз жөнүндө да таанышып алалык. Максат мырза, кайсыл тема жөнүндө бүгүн угармандарыбызга айтып беребиз? Бүгүн өзгөчө бактылуу үй бүлөнүн сырлары деген сыяктуу мындай үй бүлө жөнүндө айтабыз бүгүн темабыз. Үй бүлөнү кантип бекемдөө, кантип бактылуу болуу, себеби мындай эки бөлөк эле адам баш кошот. Анан баш кошкондон кийин көйгөйлөрдүн баардыгы башталат да. Бири-бирин түшүнбөстүк, бири-бирин таанып билүү. Анан биздин менталитетте да ушундай бар. Мен күйөөмүн, сөзүм добушум керек деген сыяктуу бир пикир келишпестиктер болот. Анан бул пикир келишпестикти кантип жоюш керек, кантип бир идиллияны таап жашаш керек, ошол жөнүндө айтып берет экенбиз анда. Ийгилик, сизге микрофон. Рахмат. Чыңгыз мырза, сиз баштасаңыз анда. Суроо барбы, эмне, кандай боюнча? Алгач ошол үй бүлө куруудагы максатты аныктап алыш керек деп ойлойм. Үй бүлө кургандагычы. Анан үй бүлө курганда эч ким мажбурлап эме кылбайт да, мындайча айтканда баш коштурбайт. Бирок андай учурларда болуп калат. Эми ал азыр мыйзам бар го бизде. Мыйзам иштейт. Жакында эле мына кабарлардан сиздерден окуп калдык дегенде ошол сыяктуу. Эми көбүнчөсү биз жалпысынан сүйлөйбүз да, баягы исключениялар эмени бузбайт дегендечи, эреже. Ошол жерде мисалы эч ким мындайча айтканда көбүнчөсү эле башында баш кошот, бакыт үйүнө барышат, кол коюшат дегендечи. Ал жердеги сиздин биринчи тандооңуз. Сиз өзүңүз тандап туруп, мен ушул менен жашайм деп баш кошкондон кийин, сиз өзүңүзгө каршы чыккан болосуз да. Кийин эгерде мындай болуп калды, тигиндей болуп калды деген болсочу. Анан үй бүлө максатта, үй бүлөлүк максаттарда экөөнүн дагы чогуу максаттарда сөзсүз түрдө болуш керек да үй бүлөнүн. Баягы мындайча бир командада иштегенде, футболдо команда кандай, эгерде мисалы нападающий менен, мисалы чогуу ойноп атып, бирөөсүнө өчөшүп же бирөөсүнө мындайча айтканда атаандашып, бут тосуп же пас бербей коюп ушундай бир эме болсо, анда өзү жеңилип калат, команда жеңилет. Оюнда мындайча айтканда ага эме кылгандай болуп атат, мындайча айтканда өзүн кыр көрсөтүп жеңгендей өзүн эме кылгандай болуп атат, бирок жыйынтыгында караса өзү да жеңилип атат да, ошол сыяктуу. Бул команда оюну сыяктуу нерсе. Аябай туура нерсе айттыңыз. Ошол үй бүлө бул сиз айткандай команда дегенде бир киши. Кызык жактары мындай болот экенде, кээ биркилер турмушка чыгат же үйлөнгөндөн кийин канча убакка чейин жолдошуну же келинчегини кабыл кылбайт экен да. Мындай айтканда кандай? Мен деп айта албайт экен да. Мисалы эки киши турмуш курганда, мисалы
булар эки бөлөк киши, мындай жарым кишилер, бизде жар деп коебуз, жарым дегендей. Ошол бир болот да, бир бүтүн болгондо, ошол бүтүндүктү адам түшүнүш керек да. Мен бүтүнмүн. Мисалы мен келинчегиме бирдемке болсо, ал мага болду дегендей билиш керек да. Бул жерде баягы атаандаштык болду биринчи үйлөнгөндө. Мисалы мен ушул сразу көйгөйдөн баштайын, мага чалышат да. Же мындай WhatsApp'тан айтат да, мен кайненем мени оскорблять этти, жолдошум мындай кылат, бүт эмеси да. Нааразычылыктарын айтат. Анан мен ушуну чечиштин техникаларды, анан баягы түшүнүктөрдү айткым келет да. Мен өзүмдүн жашоомдо ошол нерсени колдонуп ушул жерге ийгиликке жеттим. Үй бүлө жаатында мен ошондо өзгөчө мага үй бүлө аябай маани болгон үчүн бул үй бүлөнү аябай терең изилдедим. Анан кайсы техникалар колдонсо, ошто үй бүлө аябай жакшы жашат. Биринчиден мен өзүм айткандай мындай болду. Тиги мындай түшүнүктө, мисалы мен бул дүйнөгө келгенде эчтекеси жок келгем да, туурабы? Мисалы айталы, эчтеке жок, эч ким жок, эч кийимим жок, эчтекем жок, жалгыз келгем да, мындай айтканда. Келгенде биринчи келгенден кийин ата-энем пайда болду, туурабы? Мындай айтканда ата-энем берилди мага, ата-энем пайда болду. Ноль элем ата-энем болду, анан бир туугандарым болду, анан ошентип эмне болду? Чоңоюп ошо билимим болду, алган машинам, үйүм, анан ошентип анан келинчегим болду, мисалы да. Анан же бирөөсүнүн жолдошу болду. Ошондо мисалы азыр келинчегим мындай кылтат, тигиндей кылтат, же жолдошум мындай кылтат, тигиндей кылтат деп да. Ал ошо жаман көргөн жолдошу же жаман көргөн келинчеги мурда жок эле да, ноль. Жаман деп канчалык жаман болсо деле ошол кишиге мындай плюс да, жакшы. Анысы жок болсо аябай кыйын. Бул жерде просто жашоодо баягындай менеджмент бар го. Эмоцияны контроль кыла албаган үчүн ушул нерселер чыгып атат. Ал жамандыгынан эмес. Мындай жөнүнө турса, өзү мисалчы, ал киши аябай жакшы киши. Мисалы анткени жолдошу жок же келинчеги жок мынтип эме кыла албайт. Мен мисалы канча тааныштар бар, туугандар бар, мисалы ажырашып кеткенден кийин канча жыл өзү жашайт да. Өзү жашаган кишиге мисалы аябай кыйын нерсе экен да. Анан мен өзүм да айта албайм да анычы. Анан ошол баягы ажырашып кеткендер мага айтат да, мисалы тренингде мындай даже бир эже бар эле айтат да. Мен уже 7 жылдан бери өзүм жашайм, баламды өстүрүп атам дейт. Эми балаң деле баары окуп кетет экен дейт да. Мен жашоого ушундай келдим, мен мындай эмем жокпу дейт да. Мага бирөө чыкпайбы, кандай мен жашоону ушундай өтүп кетемби дейт да. Көрдүңүзбү, мындай жалгыздык аябай эме да, аябай кыйын нерсе. Мындай сырдашкан болсун, мындай дүйнө адам баласы социалдык жактан аябай мындай кумарланыш керек, мындай өзүнө бирдемке алыш керек да жашоондочу. Ал болбосо мындай бүт нерсесине влияние кылат да, жумушуна, эмесине, социальный эмесине, бир туугандарына. Мисалы бир жака барса, тиги дагы эле турмушка чыга элекпи, же дагы эле бирөө чыкпадыбы десе, бул аябай чоң удар да ал кишигечи. Анткени бир мындай кемчилдик сезет да, мисалы майып сыяктуу элечи, колу жок, буту жок сыяктуу элечи. Социальный колу жок, буту жок сыяктуучу. Жарды адам. Бир бүтүн эмес, жарымы жок дегендей. Ооба, туура айтасыз. Анан ошону биз мисалы мындай эме жок да, мектеп жок. Мисалы үйлөнгөндөн кийин кантип бактылуу жашаш керек? Же аял киши эмнени түшүнөт, эркек эмнени түшүнөт? Көбүнчө учурда мындай болот да. Аял киши жолдошуну өзүндөй көрөт, аял катарындай. Аялдай ойлойт, аялдай эме кылат деп стандарттанчы. Эркек киши дагы аялны эркектей ойлойт да. Логика менен иштейт, анан эме кылып, эмоцияларын түшүнбөйт мисалчы. Аял киши такыр башка, эркек такыр башка. Ошонун даже китеби бар, ошондой китептер жазган эмелер бар. Биринчиден мындай айтат элем да, үйлөнгөн же азыр дагы эле үй бүлөлүү же жашы чоң болсо да айырмасы жок. Бул үй бүлөңүздү 70-ке чыксаңыз да бактылуу жашагыңыз келбейби мындайча? Өзгөргүңүз келбейби? Биринчи очередь аял менен эркекти билип алыш керек да. Эркек аял жөнүндө билиш керек, аял эркек жөнүндө билиш керек да. Биринчи даже үйлөнөрдөн мурда билип алса жакшы. Мисалы, кечирсиздер, мисалы токсикоз дегенди мен билбейт элем, мен канчалаган досторум билбейт эле да. Анан ошол эми боюнда болуп калганда баягындай токсикоз болот го, баягы эмоциялар чыгат. Бул киши мындайча айтканда, аял киши мындайча айтканда биз ойлогон логичный мындай соо эмес дейли да. Бир мындай жакшы оору менен ооруйт да, анткени баланы эме кылтат да. Аны эркек түшүнбөйт. Ана мисалы болот, мисалы досум Америкада жашайт, анын түн ичинде анар керек дейт. Мисалы билесиздер да, анан досум айтат да, эме дейт да, мен кандайсың, түшүнөсүңбү дейт да, мындайчы. Бул жерде анар жок, азыр сезонду кара, мындай деген. Же кээ бирде мындай болот, курут. Дүйнөнүн какой-то бир жеринден куру сурап атат. Мисалы да. Анан ошондой нерселер баштан өткөн окшойт да. Ооба. Бул жерде айтарым мындай да, эркек киши түшүнүш керек мунучу. Бул жерде аялдын баягындай каприз же өзүнчө эле нелогичный сүйлөп эле баягы жаш баладай болгон нерсеси эмес. Бул
тубаса нерсе, бул натуральный нерсе. Эмоциялардын жарылуусу Ал деген сөз, ал бала сурап атат да, ал жактачы. Ошо бала сураган нерсе кемчилдик болуп калат кийинчи. Аны ошол жерге балага да сигнал кетет. Сиз эркек катары мисалы балаңыздын баягы мындай кандай десем, мындай толук өскөнүн каалайсызбы? Толуктан. Мисалы бир жери кем болуп калбасын, акылы эмес. Ошондо ошол жерден аны билишпеген үчүн ал жерде конфликттер, көп конфликттерде ошондон чыгышы мүмкүн. Анткени көп кишиден уктум. Ошол жерде эркектерге эме мындай да, совет мисалычы. Ошол айталы сиз кандай дейли, Ошто жашап атасыз, анан Америкадагы бир товарды сурайышы мүмкүн да. Же мисалы азыркы менин ситуацияда каяктагы бир жерден курут сурап атат. Мисалы курут Кыргызстанда сатылат, туурабы? Ал жерде эркек ойлонот да, кантип курут табам, жок да, ал жерде курут болбойт. Же мисалы айылдагы бирдемкени сурайт. Ал жердеги сиздин кыла турган нерсеңиз эркектерге өзгөчө. Сиз аны алып келгениңиз маанилүү эмес. Мисалы үчүн, макул, тигине деп эшикке чыгып кетиңиз, издеп атам, тигинде болуп атат деп. Ал жерде телефон чалыныш болот. Мындай, сиз ал жерде актер болушуңуз керек, мындайчы. Анткени ошо келинчегиңиз кылган нерсесинден нелогичный, туурабы? Ал ошону жерде сурат да, сиз да нелогичный нерселер кыласыз да. Болуптур, азыр үйгө чалсам же бияктарда болсо керек, азыр барып магазиндерди карап келем, магазин карадым, жок экен деген, барып келиңиз. Анан эркектерден дагы түшүнмөгөнү, ушундай ситуация экен да, үй бүлө боюнча мисалы боло турган нерсени айтты, кечинде мисалы шаурма жейин десе, мисалычы түнү 30 километрге бардыңыз, таптыңыз шаурманы, алып келдиңиз, келсеңиз эмне келинчеңиз жебей коет. Жебей койсо эмне, уже кетип калды да баягы эмесичи. Анан калыс кетип калган эркек эмне болот? Ушундай баягы жини келет, ошончо барып келсем, тигиндей кылсам дегендечи. Бул жерде сиз жакшы түшүнүңүз, бул атайын келинчегиңиз сиз атайын кылган деген жок. Бул бүт баарында ошондой. Сиздин апаңыз да ошондой болгон, эжеңиз да ошондой болгон, баары ошону жакшы түшүнүш керек да баягынча. Аны мындай сабатсызбыз да, көрдүңүзбү? Сабаттуу, сабатсыз деген бир эле сиздин билген ошол баягы positive science деп коет го баягы, ошо мектепте математика алар эмес. Бул деген сөз, бул сиздин жашооңуздагы баягындай сабакты билишиңиз керек да. Аны эч ким үйрөтпөгөн үчүн ошо коучтар биз атайын ошолорго техникаларды үйрөтөбүз да. Үйрөнгөн киши, билген киши уже күтүлүүдө да, туурабы? Сюрприз жок, баягындай эме жок, ошентип эме кылат. Ошого мындай айтарым деген, аял кишини түшүнүш керек, аялды эркекти түшүнүш керек да. Анан мисалы кечирсе бир аз терең эмеге кирип кетебиз, анткени бул менде аябай көп суроолор болот да, ошого айта кетейин угуучуларга, көрүүчүлөргө. Мындай ситуация болот да. Бир киши ажырашып кетет, мисалы эки ажырашып, баласы бар. Буну эми бир эжелер айтат да. Ажырашып кеттим, же карындаштар. Анан жолдошум дейт, ушундай жаман, кандай жаман, ошол баласыны карабайт дейт да. Баламды даже мындай ситуация болот дейт, баламды карабай, башка бирөөлөрдүн балдарын тууган күнү болсо, эме болсо ошондой болот дейт. Аяка барат, бирок өзүнүн баласын карабайт дейт да. Бул чынында эле мындай аябай жестокий көрүнөт, туурабы? Сизге ошондой болушу мүмкүнбү? Ажырашып кетти, атасы кызын карабайт, же баласын карабайт. Бизде ошондой эле. Бизде ошондой эле. Эми караңыз, ошол жерде бир эме айтайм сизге, мындай наука, илимде ошондой. Мен ушуну үйрөнгөндөн кийин өзүм да текшердим, чынында эле ушундай экен, сиз да текшерип көрүңүз. Особенно эркектер билет аны. Эркек киши, атасы дейле, балдарыны через аялы сүйөт экен. Психологияда ушундай. Бул жакшы эмес, жаман эмес, бул ушундай. Мисал айталы, эгер эркек киши аялын сүйсө, балдарын да сүйө алат экен да. Эгер аялын сүйбөсө, балдары да көзүнө көрүнбөй калат экен. Бул чындык, бул ушундай эме, жакшы эмес, жаман эмес, бул ушундай кабыл болушу керек. Анткени жаратылышта ошондой болгон. Бирок аял киши андай нерсе кылбайт да, аял кишиде андай нерсе жок. Ошон үчүн көбүнчө ажырашканда эмелер, кимдер, балдар апасына кетет. Эмнеге дегенде апасы түшүнөт анычы. Эркек деле анча талашпайт да, тек коет, апасы менен болсун деп тек коет. Анткени анда натурасында ошондой. Эми караңыз, бунун жакшы жагы, жаман жагы. Эми жаман жагы аял кишиге жаман көрүнөт, катуу удар болуп атат, туурабы? Бирок аял киши түшүнүш керек. Эгер ошо ажырашып кетсе дагы, менин баламды атасы дейле, мисалы уже ажырашып кетсе деле, атасы жакшы караш үчүн анда апасынын жакшы бир отношениясы болуш керек экен да. Ошол атасы, мындай айтканда, апасыны жек көрбөш керек. Эгер апасыны жек көрсө, анда баласын да көрө албайт. Бул ушундай закон. Мен аны мисалы болуп кетти, чыр-чатак чыгып кетсе, уже эркек кишиде ошондой, бул ушундай натура. Жакшы жагы эмне экен? Эми мындай айтканда, Кудай жараткан да ошондой эмоция эмелердичи. Бул кандай десем, мисалы ажырашып кетти дейли, анан эркек башка бирөө менен үйлөндү. Экинчи аялы менен үйлөндү. Экинчи аялынын дагы баласы бар. Ал экинчи аялыны жакшы көргөн үчүн өгөй баласын да жакшы көрүп өстүрүп кете берет экен да.
Бул эми тагдырдагы эң жакшы нерсе да эгер эмне болсо, эгер мен экинчи аял болсо мен сени эле жакшы көрөм, балдарыңды эме кылып кой десе, уже эме да, эркек андай кыла албайт экен да. Анан бир жолу мага бир эме клиент келип айтты да, мен азыр 2 балам бар, анан жаңы турмуш курайын деп атам, ошо жаңы жигитке мен эмемди айтпай эле коеюн дейт да, баламды айтпай эле коеюн, биринчи турмушка чыгып алайын, анан айтам дейт да. Анан мен мынча совет бердим, анткени бул эмеде да, психологияда айттым, эже дедим, же карындаш менен, эже азыр эстей албай атам. Сиз дедим эме дедим да, сиз эгер ошол жаңы жигит сизди жакшы көрсө, сиз эч коркпоңуз, кааласаңыз 10 балам деп айта бериңиз дедим да. Анда ал жакшы көрбөйм дей албайт, анда психологияда жок. Эгер сиз жакшы көрсө, сиздин 10 балаңыз болсо да 10 балаңыз да кабыл кыла берет да, ошол сыяктуу. Бул эркектин психологиясы ошондой. Ошол жерде маанилүү нерсе ошондой. Анан ушуну билбеген аялдар мындай карасаңыз чынында эле жестокий да туурабы, өз баласын карабай атат, өз баласына акча бербей атат, өз баласын эме кылып атат. Бирок ал жердеки аял кишиге советим ошол жерде. Сиз отношенияны жакшы кылыңыз, ичиндеги ажырашып кетсеңиз бирок балаңыз орто, туурабы? Алимент төлөш керек, дагы эмне кылыш керек, ошондой нерселер бар да. Ошон үчүн сиз эмне кылышыңыз керек? Сиз отношения жиниңиз келип мынтип уруша бербешиңиз керек да. Ошондо анан сиз эгер отношенияңыз жакшы болсо, ал баласыны да карайт. Ошон үчүн сиздин да колуңузда аял кишинин. Эркектер аялдардай эмес да, ошону эме кылышыңыз керек, анын күнөөсү да эмес. Анткени натурасы ошондой. Аял кишиге карабаңыз да, мен да мурда аял кишилер менен, мисалы, мен да кеч үйлөндүм, анан мен деле баягы кыз жигит болуп көп жүргөн үчүн аял кишилерди башка билбейт элем да. Мен бул нерселер канча кийин үйрөндүм, анткени үйлөнгөндөн кийин баягы аял кишини үйрөнө баштадым, бир анан ошону окуй баштадым, ошондо гана билдим да, менде да көп ошибкалар кеткен, анткени түшүнбөгөн үчүн. Ошон үчүн сиздерге айтарым, эгер биринчи ошо аял киши кандай ойлонду, эркек киши кандай болду, ошону бир мисалда айтып кеттик, бала жөнүндө туурабы, ажырашкан киши. Андан сырткары мындай нерсе айттым да, баягы жок деп өзүңүзгө, мисалы, жок нерсе баягы 2 аяны айтып берейин да. Бул болгон окуя эмес, бирок 2 ая мен жөнүндө айтып берем. Жолду баратсам, бир кайрычы, тиленчи акча сурады. Мен ага анан жардам берейин деп 100 сом бердим. 100 сом берсем, 100 сомду алды дагы, сиз Максат Муктаров эмессизби деди. Мен ооба Максат Муктаров, коуч эмессизби? Ооба коуч. Уят эмеспи 100 сом бердиңиз? Дагы 100 сом бер дейт. Сизче мен эмне кылам? 100 сом бердим, анан нагла дагы 100 сом сурады. Берем, бербеймби? Жиним келет, мисалы, бербейт деп атасызбы? Менде жиним келет, бирок мен коучмун да өзүмдү контрол кылам дагы. Спокойно басып кеттим да, мына жиним да келип атат. Анан колумдан мынтип тартат. Монтипчи. Дагы 100 сом бер дейт да. Анан мен жиним кайнап кетти да, берген 100 сомду кайра алып турдум, кетип калам. Эчтеке бербей. Барасам экинчи кайрчы. Ал деле ошону сурап атат. Берсем 100 сом. Ал 100 сомду карады, аябай кубанды. Аябай мындай сүйүндү дагы. Чоң рахмат дейт. Бүгүн эч ким акча бербеди эле, сиз берип атасыз. Азыр барып балдарыма пирожка алып берем дейт. Канча балаңыз бар десем, 5 балам дейт. 5 бала пирожка 30 сомдон, Анан 5 баласына канча сом кетет сизче? 5 баласына 30 сомдон 150 сом. Мен 100 сом берип койдум. Анан эмне болду? Ошентип ыраазы болгон үчүн ичим ачышып кетти дагы 100 сом берип койдум да. Анан 200 сом болду ал кишинин. Биринчи кишинде эчтеке болбой калды. Эми караңыз, 2 кайрчы, тиленчи бул биз да жашоодо. Азыр жашооңузда эмнеңиз болсо, азыр данный момент канча акчаңыз, үй бүлөңүз, социалдык статусуңуз, жумушуңуз, мындай дагы эмне, элдин алдында баалуулугуңуз, эмнеңиз болсо ошонун баары 100 сом. Анан ушул жашоодо ушундай көрүнбөгөн закондор бар экен да. Көрүнбөгөн закондор деген сөз метафизический закондор. Мындай аны физика менен түшүндүрө албайсыз да. Мына 2 кошуп 2 мындан тактаны карма жерге кылсаң түшөт деген эмес, мындай көрүнбөгөн закон. Бул дүйнөдө эгер сиз бир нерсеңизге ыраазы болсоңуз, ал нерсеңиз өнүгөт экен. Мисалы, жанагы экинчи кайрчы сыяктуу эле, мен ага 100 сом бердим. 100 сом бергенден кийин ал ушунчалык ыраазы болгондон кийин дагы 100 сом бергим келип кетти. Биринчи кайрчы эмне кылды? 100 сомду алды, нааразы болду, бербедим. 100 сом өнүккөн жок. Андан да нааразы болуп, мына кылып, бербейсиң, наглый болуп кетти. Ал 100 сому да жок. Ошондо тагдырда бардык нерсе ошондой. Мен өзүмдү тест кылдым. Ушунчалык чоң айлыктар алат элем, мисалы, Москвада жүргөндө, мен ошол айлыгыма ыраазы эмес элем да. Дагы жокпу деп мындай, как будто ошончо алды эле айлык аз эмес, мисалы $10,000 ойлосоңуз, $10,000 бир киши үчүн айлык үчүн аябай мындай жакшы нерсе да. $8,000, $10,000 айлык катары аябай чоң.
бирок менде ошол убакта мисалы дагы жокпу мындай эмнеге дагы нормалдуу көрүнүш нормальный болот. Анан бирок элди карайсың го, баягы өзүңдү салыштырасың го, тигинин үйү бар экен, тиги могу бизнеске кириптир дегенчи. Ошондой кылганда дагы нааразы болосуң да. Ошол жерде мен эмемди түшүндүм. Эмне үчүн мен ошол 10 000 доллардан көбөйүптүр? Эмне үчүн мен баягы чоң эмелерди кыла албаптырмын? Анткени келген нерсеме нааразы болуптум да. Ошого биринчи очередь сиз үй бүлөлүк нерсеңизди өнүктүрүшүң үчүн сиз мынтип кагазга жазасыз. Мен ушунча кубанычтамын, аябай ыраазымын. Менин ушундай жолдошум бар, же ушундай келинчегим бар, же менин келинчегимдин поведениясы, мүнөзү ушундай деп жазасыз, ыраазы болосуз. Анан кээ бирде болбогон, сиз каалаган бирок андай нерсе жок болсо анда жазасыз. Мен өзүм текшердим да. Мисалы, адам баласы башка бирөөнү өзгөртө албайт. Мисалы, мен сизди мындай кыл деп өзгөртө албайм, баламды да өзгөртө албайм. Бирок мен өзүмдү өзгөртүп, сизди менен отношения кылсам, сиз өзгөрөсүз да. Мен мисалы мындай кылдым да. Ушуну үйрөнгөндөн кийин эмнен болсо биринчи ошо болгон нерселер менен ыраазы болот элем. Ошону күнүгө 10 нерсе менен жазам. Ыраазычылык лист бар да, ошону эме кылабыз, үйрөтөбүз техникасын, тренингдерде. Ошондо мен ушундай эмеме ыраазымын. Болгон нерсеңизге биринчи ыраазы болушуңуз керек. Өнүктүргүңүз келет да, туурабы? Жеке өнүктүңүз. Эгер дагы причина айтып, жок, ал тиги мындайсыз, анда сизге тренинг, бул тренинг сиз үчүн эмес экен да, ал сиз дагы даяр эмессиз. Эгер бирөөнү баягындай жамандап атсаңыз да, жалып кылсаңыз, анда сиз даяр эмес экенсиз. Азыр сизге суроо берем, жашооңузду оңдогуңуз келди да, мындай жеке жашооңузду, анда сиз биринчи ушунун техникасы биринчи ошол болгон нерсеңизге ыраазы болосуз. Ошо 100 сомго ыраазы болосуз. Анткени 100 сом сиздики эмес даже. Бул жашоо сиздики эмес, сизге берилди да, мындай каяктан алдыңыз да, мисалы бул жашоонучу. Жашоо берилгенден кийин ошо берилген жашоонуго биринчи ыраазы болсоңуз, анан биринчи өнүгүү башталат. Анан экинчи эмне дейсиз? Мисалы, мен келинчегим кээ бирки мүнөзүн жакшы көрбөсөм, бирок айтсам ага тиет, же айтсам ага түшүнбөйт сыяктуучу, бирок мен ошонусун жакшы көрөм да. Мындай кылса жакшы болот магачы депчи. Анда ал кылбайт, мисалы деле. Анда мен эмне кылам? Мен жазам да. Мен ушунча кубанычтамын, ыраазымын, келинчегим мындай кылат дейм. Хотя ал кылбайт. Бирок мен ыраазы боло берем да. Ошону мен техниканы колдонгондон кийин жашоомдо чынында эле келинчегим ошол эмени кыла баштады. Мындайча келинчегим өзгөрө баштады. Мен элге айтам да, же келинчегим өзгөрдү, же мен өзгөрдүм да. Бирок менин каалаганым болду. Чувством келип атат, ошол жакшы чувствочу. Ошого ошол нерсени ыраазычылык листини күнүгө 10 нерсени жазышыңыз керек да. Анан эгер өнүктүргүңүз келе турган нерсе болсо, бул үй бүлө бүт нерсе боло бериши мүмкүн. Өзгөчө үй бүлө болгондо ошону күнүгө жазасыз, а калгандары өзгөрө бериши мүмкүн. Мисалы, ошол поведенияны каалайсыз деп келинчегиңизден, ошону күнүгө жаза бересиз, кайталап, анан башка нерсеге ыраазы боло бересиз. Мына ушундай сонун кеңештер айтылып атат, ардактуу угармандар. Эгерде сизге да жагып жаткан болсо, анан биздин конокторубузга суроолоруңуздар болгон болсо, жазып койсоңуздар болот. 709-68-06-06 сандарына, анан 0312-68-06-06 сандарына телефон чалсаңыздар болот. Бул шүгүр келтирүү дегендей эле экен да. Бар нерсеңе шүгүр кыл. Сиз азыр ушул жерде биз токтотойн да, биз мындай да, шүгүр келтирүү деп, Кудайга шүгүр деп айтабыз го. Бул жер биз буну түшүнбөй эле жаттап алганбыз да. Сиздин айтканыңыз туура, бирок шүгүр келтирүү деп мен өзүм айтам, Кудайга шүгүр десем, бул мага эмоция бербей атат. А бирок аябай ыраазымын, кубанычтамын дегениңиз, шүгүр деген мындай сөз да, шүгүр деген сиз айткан сөзүңүз менен калбайт да, ичиңиз сиз Кудайга шүгүр дегенде аябай сүйүнөсүзбү? Эч ким сүйүнбөйт мындай. Аябай Кудайга шүгүр демо деп сүйүнбөйт. Сүйүнгөндөр бар, бирок көбү мындай жаттама сөз сыяктуу эле айтып коюшат. Шүгүр эми дагы болсо болот эле дегендей. Кандайсың десе, Кудайга шүгүр деп атам, болот дегендей. Аябай кубанычтамын. Ошондой кабыл алып калдык. Ошол нюанс да, ошол нюанс. Сиз айтканыңыз менен сөзүңүз менен болбойт, ал ичиңизде көрсөтүшүңүз керек да. Чындыкты айтпай атасыз. Сиз шүгүр деп атасыз, бирок настроениеңиз жакшы эмес. Ооба. Шүгүр дегенде сүйүнүшүңүз керек да, монтепчи. Ошон үчүн ал сөздү өзгөртөм да, анткени биринчи сиз түшүнүшүңүз керек шүгүрдү. Азыр сизге шүгүр жатталып калса, ал сизге эмоцияңызга влияние кылбайт. Тескери влияние кылат. Ошон үчүн сиз аябай ыраазымын, кубанычтамын деп жазыңыз. Мага мисалы аябай ыраазымын дегенде, ушуга ыраазысызбы? Биздин передача берип атасыз, ыраазысызбы мисалы? Ыраазымын, абдан ыраазымын. Ошо көрдүңүз, сиз ыраазымын деп сүйүнүп атасыз го. Ушул передачага шүгүр кылып атасызбы десем, шүгүр кылып атам дейсиз, бирок эмоцияңыз жок да, түшүндүңүз? Ал сөз сиздин эмоцияңызды козгош керек. Ошол кайсы сөз жакшы эмоцияңызды козгосо, ошону колдонуңуз.
Анткени Кудай деле сиздин сөзүңүзгө карабай, жүрөгүңүзгө карайт да, туурабы? Сиз 1000 жолу шүгүрдеңиз, бирок настроениңиз мындай турсун, ал жерде эми Кудай сиздин ичиңизди билет деген үчүн анын эмеси жок да. Ошого бир сөздү өзгөртсөңүз, эмоцияңызды өзгөрткөн сөздү колдонушуңуз керек да. Түшүнүктүү. Демек, колуңуздагы болгон нерсеге жаратканга шүгүр кылуу менен бирге ыраазымын деп айта жүрүңүз, жазып алсаңыз андан да жакшы экен, э? Кубанычтамын деңиз, сүйүнүп атам деңиз. Ушунчалык сүйүнүп атам, ушунчалык бактылуумун десеңиз, чыныгы эмоцияны алып келет экен. Ал эми эмоция деген бул өнүгүүгө жооп, бул жөн сөз мааниси бар, маани эмоцияга эме кылат, таасир берет, эмоция характерге таасир берет. Мына ушундай экен. Ардактуу угармандар, бүгүн үй бүлө жөнүндө, үй бүлөлүк бакыт жөнүндө сүйлөшүп жатабыз. Сиздердин да ой пикирлериңиздер болсо жазыңыздар, анан конокторубузга суроолоруңуздар болсо да берсеңиздер болот. 0312 68 06 06 0709 68 06 06. Эң негизгиси Максат мырза үй бүлө кураарда эркекке тиешелүү бир сапаттар жөнүндө көбүрөөк изилдеп, айымдар билип алышы керек. Анан айымдар жөнүндө дагы маалыматы болуш керек экен. Жөн эле көзүңдү сүйдүм, өзүңдү сүйдүм эмес. Деги эле аял затынын турпаты, алардын кыял жоругу, айрыкча үйлөнө турган адамы жөнүндө көбүрөөк маалыматты билип алса дагы жакшы болот экен. Саламатсызбы Максат байке? Бактылуу мамиленин негизи, основасы дейт, эмнеден башталат деген билдирүү бар экен. Ага чейин келген угарманыбызды кабыл алып көрөлү. Алло. Алло. Саламатсызбы? Бериңиз, угатабыз. Максат балам былтыр бизге Ошко келди эле, Ошко келеби экен. Мен былтыр тааныштым эле, бардым эле сеңер быйыл кантип азыр байланышсам болот өзү менен. Атыңыз ким болот? Азыр сизди угатат. Мен Ошто Зарипа атым. Зарипа эже, кандайсыз? Зарипа эже, биз Ошко барабыз, күтүп туруңуз. Ошко 24 январда барабыз, буюрса. Кайсы немеде болосуңбу? Мен номериме жазып койсоңуз, мен сизге директердин эмелерин жиберип коеюн, WhatsApp'тан жазып коесузбу? WhatsApp номерун азыр айтабыз, анда трубканы коеюн, сиз угуп туруңуз. WhatsApp номерди WhatsApp номер 0770 521 321. Ушул номерге чалсаңыздар, WhatsApp'тан жазсаңыздар, мен сиздерге жооп бериңер. Дагы бир жолу номеруңузду айтып коюңуз. 0770 521 321. WhatsApp'тан жазсаңыздар жакшы болот, анткени чалган учурда кээде жооп бере албай калсак ошол менен калып калат. Ал эми WhatsApp'тан жазсаңыздар кеч болсо да жооп бериңер. Сөзсүз жооп аласыздар. Демек 24-үндө, Кудайым буйрса, 24-январда Ош чергесинде болуп калат экенсиздер. Ош чергесинде кайсыл жерде болот, саат канчада болот? Аны ушул WhatsApp номер аркылуу билип алыңыздар. 770 521 321. Анан жогоруда угарманыбыздын суроосуна жооп бере берелиби? Ооба, бактылуу мамиленин негизи, основасы эмнеден башталат? Кайсы китептерди сунуштайсыз дейт? Китептер боюнча бул мен ар тармактан эме кылдым да, үйрөндүм. Анан көбүнчө мен өзүм аяк изилдейм да. Бактылуу болушуңуз үчүн мындай кылыш керек да. Сиздин бактылуу, сиз каалаган эң жок, мисалы сиз бактылуу болгон кыласыз да, ошол даражасындагы эң жогору даражасыны сиздин жолдошуңуз же келинчегиңиз бере албайт экен да. Башка адам бере албайт. Аны өзүңүз эле бересиз. Биринчи ошону түшүнүшүңүз керек. Анткени психологияда ошондой экен. Мисалы менин келинчегим бүт айтканымды кылсын дейли. Отуда 1000 нерсем бар, ошонун баарын кылат дейли. Баарын кылса дагы мен бактылуу боло албайт экенмин да. Белгилүү жерге чейин көтөрөт, жеткирет, бирок андан арысыны өзүм кылат экенмин да. Өзүм эле бере алат экенмин. Психологияда ошондой. Көбүнчө билбеген кишилер менин келинчегим бактылуу кылбады, мен башка бирөөнү издейин, же жолдошум бактылуу кылбады, башка бирөөнү издейин. Эгер ушундай ойлонгон киши болсо, чынында эле болсо, ал киши экинчи аял алганда да бактылуу боло албайт. Анткени ал келинчеги менен связь жок. Бир досум бар, ошо 3 жолу үйлөндү, мисалычы. Ал 4-сүндө үйлөнсө дагы эле таппай жүрө берет. Ал түшүнбөй атат да, ал өзүнүн ичиндеги проблемасын түшүнбөй атат. Анткени бул нерсе сырттан эмес да, бул ичиндеги нерсе. Ошон үчүн сиз азыркы жубайыңыз, жолдошуңуз болсо, сиз кеч кала элек да баягындай. Аны өзүңүз өзгөртүп, аял бактылуу жашай аласыз. Эгер ажырашып кетсеңиз, башка бирөөгө чыгам, турмушка чыгам же үйлөнөм десеңиз, ал проблемаңыз кайра келе берет, дагы эле ошол болуп калат да. Ошон үчүн жанакы киши эмнеге 3 жолу үйлөнүп атат? Калса дагы болбой атат 4 жолу. Ал проблемасын чечкиси келип атат, сырттан издеп атат, жок жерден издеп атат да. Ал дагы үйлөнөт, ошентип жашоом ушундай экен дейт. Эгер ичини чечсе, биринчи аялы менен аябай бактылуу жашайт. Анткени биринчи аялы итеги эле жакшы болчу да. Анткени болбосо үйлөнмөк эмес, туурабы? Ал ошону тандап алгандан кийин, бирок ал проблемасын чече албай, башка мындай
оңойлонбай ажырашып анан башка бирөөнү тапсам ошондой болот деп ойлойт да. Бирок эгер чынында эле ошондой 2-3 аялга үйлөнгөн кишилерден сураңыздар, ошол сиздерге айтып берет. Биринчиси эле жакшы болчу дейт. Мен кеч түшүндүм да. Сиздин ушул былтыркы тренингден мен ушул нерсени аябай катуу түшүнгөм да, угармандарга да сунуштап жүрөм.